Баарыбызга белгилүү болгондой эле ар бир илим алган, түшүнгөн, угуп жүргөн ар бир мусулман билет, бул күнүнө 5 убак намаз окуу Аллах субхана таала парыз кылган ислам дининдеги эң негизги ибадаттар болуп саналган. Исламдын экинчи түркү болуп саналган бул намаз. Намаз бул ар бир мусулмандын эркек болобу, аял болобу, балакатка жеткен адам үчүн парыз. Милдеттүү түрдө ар бир адам 5 убак намазды окуш керек. Калтырбастан, таштабастан, убактынан чыгарбастан. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Омардын хадисинде айтат, ислам дини ушул 5 түркүнүн үстүнө курулган деп. Ошолордун биринчиси ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келме келтирүү, андан кийин намаз окуу, андан кийин үчүнчү зекет берүү, төртүнчү орозо кармоо, бешинчи ажылыкка баруу, өмүрдө бир жолу. Эми тилекке каршы ушул кээде көрүп калабыз, кээде угуп калабыз, кээде суроолор келип калат. Көптөгөн мусулмандар, аталар, апалар, эже карындаштар, агана инилер ушу намазга кош көңүл карашып, жеңил санашып, убактысынан чыгарып, жакшы көңүл урбаган адамдар көбөйдү. Айрыкча убактыларынан кечиктирип окушат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе, бул өтө коркунучтуу нерсе. Урматтуу мусулман бир туугандар, намазыбыз биздин жаныбыздан, көзүбүздөн карегинен артык нерсе. Адам баласынын намазы оң болсо, анын бул дүйнөдө иши дагы, акыретте дагы иши, акыбалы оңолушу өтө кыйын. Намазга бекем бололу, Аллах субхана тааладан корколу. Биздин эң негизги күнүмдүк Кудай таалага жакындай турган жакшы ишибиз, жакшы ибадатыбыз бул намаз. Намазды эгерде жоготкон болсок, жакшы көңүл урбай турган болсок, анда эки дүйнөдө тең жакшылыкка жетүүбүз өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушул нерсеге биз жакшы көңүл буралы. Мына Аллах субхана таала баарыбыз эле көп эле мусулмандар жаттаган Маун деген сүрөсү бар, кыска сүрөсү. Ошол жерде ошо намаз окугандарга азап болсун деп атат. Кандай намаз окугандарга деп атат? Фавайлу лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Ошо намаздарын өз убагында окубагандарга, убактысынан кечиктиргендерге, жакшы көңүл урбагандарга азап болсун деп атат Аллах субхана таала. Урматтуу мусулман, бул өтө коркунучтуу маселе. Кудай таала мындан сактасын. Элестетип көрүңүздөр, ошо намаз окуп, ошо намазды жакшы окубай, чала була окуп, убактысында окубай, ушундай азапка туш болуп калса адам баласы, ошол себептен тозокко күйүп азапталган болсо өтө жаман нерсе. Намаз деген бул бир жөнөкөй буюм же оюнчук сыяктуу нерсе эмес. Бул Аллах субхана таала бизге ибадат кылган, белгилүү бир убакытта аткара турган ибадат. Ошондуктан Аллах таала Куранда айтып атпайбы? Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Чындыгында акыйкатта намаз момундар үчүн белгилүү убакытта окула турган парыз болду деп атат. Ар бир намаздын өзүнүн убактысы бар. Ошол убакытта адам баласы ошол намазды ошол убагында аткарыш керек. Эгерде кимде ким атайылап кечиктирип, же көңүл урбай кечиктирип, башка иш менен алек болгон болсо, Аллах субхана таалада чоң күнөөкөр адам, катуу күнөөкөр адам болот. Жана зына кылып арак ичкенден да жаман күнөө бул. Бир эле намазды кечириктирип коюу. Бул өтө өкүнүчтүү маселе болуп атат. Мына көптөгөн адамдар суроо сурайт, ушинтип карасаңыздар, суроосунун мааниси, же келген маселесинин мааниси карасаңыздар, эмнеге кечиктирген карасаңар, базарга бардым эле, базарлап жүрүп, жумушта жүрдүм эле, мана 4 намазымды калтырып калдым, эми кантип окуйм ошонун кечинде деп ушундай суроолор сурашат. Бир жак бардым эле, жумуш менен алек болуп калдым эле, намазым окулбай калды дейт. Бир болбогон жөнөкөй эле бир иш үчүн намаздарын таштап коюшат. Эми ойлоп көрүңүздөрчү, урматтуу мусулмандар, эркек болобу, аял болобу, көчөгө жумушуна барабы, же базарга, соодага барабы, анан ошо арзыбаган бир убактылуу бир буюм үчүн, бир нерсе үчүн, бир товар үчүн ошо 4 намазын кечиктирип, анан келери кечке мен базарда жүрдүм, анан бияка бардым эле, анан конокко бардым эле деп шылтолуп намаздын баарын таштап салып, анан кийин чогултуп окуп коем дейт. Аузу билля, Аллах субхана таала мындай нерседен сактасын. Албетте, эгерде билимсиз адам болуп жүргөн болсок, билип үйрөнгөндөн кийин Кудай тааланы корксун. Билип туруп жасап жүргөн болсо, дароо Аллах таала тооба кылып, бул жаман кылыгын таштасын. Кээ бир адамдар бар, бирөөнүн үйүнө барып калат, конокко барып калат, же тойго барып калат, же башка маселе барып калат. Ошол жерден элдерден уялып, намаз окуй албай атам, кантип окуймуш элдин арасында, же тойдо кантип окуйм деп, ошентип намазын кечиктирип койгондар бар. Же болбосо оюн күлкүгө алаксып, башка бир дүйнө ишине алаксып, же болбосо кээ бирөөсү Кудай сактасын телевизор көрүп, же сериал көрүп, же кино көрүп атып, убактысынан кечирip, мына окуйм, ана окуйм деп атып, убактысынан кечиктирет. Анан убакытты чыгарын азыркы 5-10 мүнөт калганда жанталашып барып, чала була дааратын алып барып, карга жанагындай ар кандай тарп-сарп жаман нерселер чокуган карга сыяктуу тез-тез чокуп окуп коет. Бул мусулмандын намазы эмес, бул чыныгы мусулман намазы мындай болбойт. Кудай тааладан корколу, ушинтип кантип адам баласы намаз окусун.
Бул да өтө өкүнүчтүү нерсе, урматтуу мусулман биртугандар. Өзүбүз намазга бекем бололу, акыретибизди ойлой турган болсок, балдарыбызга ошону үйрөтөлү. Балдарыбызга ушул нерселерди жеткирели. Эгерде намазыбыз оңол болсо, эч качандан да башка иштерибиз оңолбойт. Муну билип коюңуздар. Бул Аллах субхана тааладан келген убада, мусулмандар үчүн кепилдик. Ким эгерде намазына бекем болгон болсо, күнөө иштерден да алынат, акырети дагы жакшы болот. Эгерде ким намазына кош көңүл карап, ага көңүл урбаган адам болгон болсо, демек ал адам акыретте кыйын, чоң азапка учурайт. Мен бул жерде намаз окуган таптакыр, намаз окуган таштаган адамдар жөнүндө айткан жокмун. Намаз окуп, ошо намаздарын кечкиртип, намаздарына көңүл урбаган адамдар да. Мына жана аятта айтып кеткенге, ошондой адамдарга азап болсун деп. Ошо Ибн Аббас көптөгөн салафтар ушу намаздардын убактысын кечиктирген, намаздарына жакшы көңүл урбагандар, кош көңүл карагандар деп ошо тафсирлешкен ушул аятты. Ушундай адамдар көп болуп атат. Эгерде бир адам бир дүйнөсү калып калган болсо, же бирөө бир буюмун алып алган болсо, жанталашып, баардык күчүн жумшайт ошону алганга, же ошо бир дүйнөгө, же бир оокатка жетүү үчүн. Бирок намазы чыгып аткан болсо, намаздын убакыты өтүп аткан болсо, отура беришет. Ушу жумушту кыла калайын, бул нерсени кыла калайын, тияка барайын, буяка барайын деп, жөнөкөй эле бир нерсе, эч нерсе болбогондой эле отура беришет. Анан убакытты карап, апайым мына аз калган турбай, 5 минут калгандарын жанталашып барып, чала даратын алып намазга окуп коюшат. Ушинтип кантип намаз болсун, урматтуу мусулман биртугандар. Намазга алдын ала даярданыш керек болсо. Убактысы келатканда даярданып, ошого баардык күчүн жумшап, убактысын бөлүп, бир жумуш кылайын деп атса, же бир иш кылайын деп атса, алдын ала план түзүп ошого. Мына мен мунду иш кылсам, бул убакытта намаздын убактысы кирет экен, кантип окуйм? Тиги жерге барсам, же тойго барсам, же жумушка барсам, убакыт кирип калса кантип окуйм? Ошол жерде суу табылабы? Жаныма суу алып аламбы? Жерде окуп калыштын ыктымал деп жай намазын этият кылып алып, мына ушундай чараларды көрүп адам баласы жанталашып даярданыш керек. Бул деген биздин дүйнө азык топтолуучу дүйнө. Аллах субхана тааланын да барабыз. Бул дүйнөгө биз жыргап, күлүп, ойнош үчүн келген эмеспиз. Кудай таалага сыйыныш үчүн келгенбиз. Аллах субхана таала бизди ошон үчүн жараткан. Сыйынуунун мына таухидтен кийинки эле ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллахтан кийинки эле эң негизгиси намаз. Ушу күнүнө мына көп эле айтып жүрөбүз. Күнүнө баары чогулса жарым саат убакыт кетет. Ашып кетсе 40 минут убакыт кетет. Шашпай окуган адам үчүн. Ошого дагы көңүл урбай, ошо намазыбызды жоготуп атабыз. Анан жашообузга, турмушубузга нааразы болобуз. Эгерде биз Аллах субхана тааланын буйруктан арткалбай, моюн сунбасак, бизге Аллах таала жакшылыкты каяктан берсин? Кандай бизге ийгилик берсин? Мына өтө коркунучтуу нерсе. Урматтуу мусулман биртугандар, өзүңүздөр ушул нерсеге бекем болуңуздар. Бала чакаңыздарды ушул нерсеге тарбиялаңыздар. Туугандарга эскерткиле. Айрыкта адам баласы бир нерсеге алек болгондо, той болобу же башка нерсе болобу же иш болобу же телевизордун астында отурабы же тамак ичип атканда унутуп калышы ыктымал. Алек болуп, айрыкча көңүл бурбаган, ибадатка жакшы көңүл бурбаган адамдар тез унута беришет. Ошондо эле эсетип бири-бирибизге жардам берели. Аллах субхана айтканда, бул жакшылык иште бири-бирибизге жардам берели. Бул мусулмандын парзы. Эң чоң жакшылыгыбыз ошо бир мусулманды жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырып коюу. Ага тонналап алтын бергенден да жакшы бул нерсе. Ошон үчүн көптөгөн соопту алабыз, көптөгөн жакшылыкка жетебиз, урматтуу мусулмандар. Ушуну мына ушул нерсени эстен чыгарбайлы. Дагы экинчи айта турган маселе ушуга эле байланыштуу. Көптөгөн адамдар ошо намазга турганда баягы айрыкча аял заты намазга туруп атканда аял затына буйруган парз бар да, намазга турганда чачын көрсөтпөй, дене башын толугу менен жаап, бет эли ачылат, анан колдору, эки алакан. Калган жерин толугу менен жаап, намаз окуш керек. Анан ошол намазды кечиктерген себебиненби, же жакшы үйрөнбөгөндүктөнбү, же көңүл бургандыктанбы, кээ бир эже карындаштар намазга турганда, ушу жолуктарын, кийимдер чала кийип, чачтары чыгып калат, же кээ бир аврат жерлери ачылып калат, ушинтип намаз окушат. Бул да туура эмес. Урматтуу эже карындаштар, ушул нерсеге жакшы көңүл буруңуздар. Кээ бир эркектер да бар. Мисалы, аврат намаз окуп атканда авраттары ачылып калат. Жоксо бир тар кийимдерди кийип алат, өздөрү кыйналып окушат. Мындай нерсе болбойт. Намазда мындай адам баласы шашылбай, жакшы ниетте окуш керек, жакшы мааниде окуш керек. Бир падышанын же бир президенттин алдына барган болсо, кандай жасанып кийинип барышат, туурабы? Жок дегенде адам баласы өзүнүн үйдөгү күнүмдүк кийими болсо да ошону дурустап, жакшылап кийип алыш керек. Айрыкча айтып кетим, эжелер, карындаштар, намазга туруп атканда жакшылап дааратталып келип, даярданып, дене башым жабыкпы, чачым чыгып калган жокпу, намазга үрүкүгө сажда барганда немелерим ачылып калбайбы, аврат жерлерим деп ошого көңүл буралы. Атайын ошол намазга ылайыктуу кийимдерди даярдап ошо окур алдында, ошо бардык денени жаап турган ушундай шарттарды көрүш керек. Ансыз деле канча нерсени ысырап кылып сарп кылып болбогон кийимдерге акчаларды коротобуз. Анан ошо намазды окуганга, Аллах таала талап кылгандай аткарганга жардам бере турган кийимдерди даярдап алалы.
Анан жанталашып келип чалабыла салынып туруп эле анан 1 мүнөткө жетпеген убакытта жанагындай карга сыяктуу чокуп окуп койбойлу бул нерседи, намазды. Мына ушул нерсеге дагы көңүл буралы, урматтуу мусулман туугандар. Дагы үчүнчү маселе ушу намазга байланыштуу. Мындай көрүнүштөр көп. Бул эркекте, аялдарда көп. Айрыкча мечитке барганда көрөбүз. Биздин мусулман бир туугандар намаз окуганда шашып окушат. Эмне себептен билбейм, бир нерсе калып калдыбы же бир жоо келатабы, уруш башталдыбы же бирөө аркасынан кууп алып келатабы, ушундай мааниде жанталашып окушат да намаздарды. Кээде кээ бир имамдар бар, намаз окушат, артында турган адам үлгүрбөй калат. Кошо алар менен сажда кылып рүкү кылганга. Бул дагы туура эмес. Мына бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында учурунда окуя болгон. Ушуга байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айткан. Бул Бухари, Муслим деген хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитте отурса, бир адам кирип келет. Кирип келип 2 рекет намаз окуйт. Намаз окуп, пайгамбарыбыз келип салам айтканда пайгамбарыбыз айтат: "Барып кайра окуп кел, сен намаз окуган жоксуң" дейт. Анан адам барып кайра барып, дагы окуп келип, пайгамбар дагы салам айтканда, "Жок, сен дагы окуган жок, дагы окуп кел" дейт. Ошентип 3 жол кайтарат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамды. Анан ал адам келип пайгамбарга айтат: "Сени жиберген Аллах субхана тааланын аты менен касам ичип айтам, мен мындан башканы билбейм, мына ушинтип эле намаз окуганды билем" дейт. Ал адам жанталашып тез окуган да, тездик менен окуган. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен бул билимсиз адам экен деп туруп, анан ошол адамга үйрөтөт. Ошо мааниси, хадис мааниси мындай деп айтат да: намазга турганыңда такбир айтасың дейт, Аллаху акбар деп, жакшылап. Андан кийин Курандан аят окуйсуң. Аят окуп бүткөндөн кийин рүкүгө бар дейт. Рүкүгө шашпай бар дейт. Толугу менен рүкүнү кыл. Мисалы кээ бир адамдар рүкүгө бара элек жатып эле, жете элек жатып, толук эңкей элек жатып эле, рүкүнүн өзүнүн шартын аткарбай туруп эле жана зикирлерди айтып, эми жетейин дегенде кайра баштарын көтөрүп кетет. Мына ошондой кылып атат, толук рүкүгө бар дейт. Дене мүчөң өзүнүн ордуна келгенде. Андан рүкүдөн тур дейт. Биз намаз окуп атпайбы? Сами Аллаху лиман хамида да. Ошондо дейт, мына толугу менен тур дейт, хатта татмайын дейт. Адам баласынын ошо дене мүчөсү тулук бою толугу менен туруп өз ордуна келиш керек. Андан кийин шашпай саждага кетиш керек. Кээ бир адамдар бар, турат дагы толук денеси ордуна келет да кайра эле кетип калат. Айрыкча кээ бир имамдар бар, аркасында турган адамдар эми рүкүдөн туруп келсе, алар уже саждага жетип калган болот. Бул чоң ката. Мун менен намаз бузулат, адам баласы намазы. Ошондуктан ар бир адамдын денеси толугу менен туруп, анан зикирди айтып анан кетиш керек. Анан пайгамбарыбыз айтып атат мына: рүкүдөн ошо толугу менен турасың. Ошо итминан болгуча дене оюң өзүнүн ордуна толук келип, токтолуп турмайынча деп атат. Ошо токтолуп тургандан кийин андан кийин саждага барасың дейт. Шашпай сажда кыласың дейт. Саждадан тургандагы мына 2 сажданын ортосундагы отуруу. Мунда дагы көп адамдар жакшылап отурушпайт. Балким ушул убакта дуа кылса болот. А дуаны койдук, ошо саждага дагы толук отурушпайт. Эми саждадан туруп, эми отурайын десең, уже 2-нчи саждага барып койгон болот. Адам баласы кээде үлгүрбөй калат ошол кээ бир имамдардын аркасында. Бул дагы жаман көрүнүш. Мына пайгамбарыбыз айтып атат: толугу менен саждага барасың, саждадан тургандан кийин ошо дене мүчөң жаялып, итминан болгонго чейин турасың дейт. Андан кийин саждага барасың болот. Мына ошентип ушундай нерсени баардык намазыңда кыласың деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга үйрөткөн. Мына ушундай нерсени дагы биз өзүбүз үйрөнүп бала чакага үйрөтөлү. Эгерде өзүбүз ушун жанталашып чалабыл окуп жүрө берсек, бала чакабыз да көрөт, ошондой нерселерди алар да аткарат. Ошондуктан үй бүлө ээлери бала чакаңыздардын, үйдөгү апалардын, эже карындаштардын, бир туугандардын, агайындылардын намаздарын байкап көз салып оңдоп коюңуздар. Кантип намаз окуп атат? Шашпай окуп атышабы? Өз ар бир намаздын түркүктөрүн өз ордуна коюп атабы, койгон жокпу? Ушуну илим катары аларга үйрөтүп ошол нерсеге чакырышыбыз. Мына Анас деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы болгон. Пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган, пайгамбарыбыздын дуасын алган эң жакшы сахаба. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазын сыпаттап айтып берип атат. Айрыкча жана рүкүдөн турганда анан 2 сажданын ортосундагы отурууну айтып атат да. Биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рүкүдөн турганда жана саждадан, 1-нчи саждадан туруп, отуруп 2-нчи саждага барганга чейин аралыкты ошол адам сыпаттап берип атат. Ошо пайгамбар мисалы рүкүдөн туруп, анан саждага барганга чейин ушунчалык узак турганынан биз ойлоп калчубуз дейт, унутуп калды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам депчи. Көрдүңүздөрбү, ушунчалык узагыраак убакытка чейин турган. Саждада да ушундай. Саждага бар, 1 саждага бар, 2 саждага барам деп отурабыз го, 2 сажданын ортосунда деп. Ошол кезде дагы алар ойлошкон, сахабалар унутуп калды деп. Башка риваятында болсо жаңылып калды деп ойлошкон да. Ошо күтүп калгандыктан. Пайгамбар мына ушундай кылып сажба. Муну бул сүннөттү көптөгөн адамдар таштап коюшту, ошо көңүлдөрү бурушпайт. Ошондуктан ушундай нерселер жеткирели элдерге. Биз эми албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылганчалык узак отурбасаңыздар дагы урматтуу мусулман бетер. Албетте отурсаңыздар жакшы.
тилек кылып ошончо отурбаса жок дегенде адам баласынын дене мүчөсү өзүнүн ордуна келип толук отуруп шашпай анан кетиш керек. Ошол адам баласы өзүнүн мисалы рүкүдөн турганда денеси толугу менен тик туруп ордуна келиш керек. Андан кийин анан кетиш керек. Жана ошондо саждадан башты көтөргөндө дагы толугу менен отуруп туруп, отурду деген уже нерсе аныкталгандан кийин андан кийин анан экинчи саждага кетиш керек. Мына жок дегенде ушундай нерселерди кылалы. Намазыбыз бузулуп калбасын. Эгерде ким толугу менен отурбай калган болсо, же толугу менен рүкүдөн турганда дене мүчөсү өзүнүн ордуна келбей калган болсо, намазы жараксыз болот ал адамда. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буралы. Бул деген намаз деген айтып коет, мына убактынан баштап окуп аткан намаздагы кыймыл аракеттин баарына тең биз көңүл бурушубуз керек. Убактына убакыттай, кыймыл аракетине кыймыл аракеттей, керек болсо намазга байланыштуу баардык сыртындагы даарат маселеси, ичиндеги баардык маселелерине жакшылап көңүл буруп, ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Бул намазды кандай окуш керек, эмне нерселер бузат, кайсы убакытта окуйм, ушуга деги эле намазга байланыштуу өкүмдөрдү билүү ар бир мусулмандын милдети, ар бир мусулмандын парзы. Эгерде ал билбей окубай жүрө берген болсо күнөөкөр болот. Анткени ар бир адам бул намазды окуйт да, күнүнө Кудай Таалага жалдырайт, сыйынат. Анан ошонун өкүмдөрүн билбеген болсо, адам баласы окуп билбесе, аны күнөөкөр болот. Ошондуктан сурап билип, окуп изденишиңиздер керек, урматтууңуз. Жана ошондой эле намаздан тышкары башка өкүмдөрдү дагы ушу жанталашып, жаныбыздан артык көрүп окуйлу. Намазыбызга бекем бололу. Аллах субхана таала эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылып, намазынан пайда ала турган чыныгы мусулмандардан кылсын.